унабыз биз деле, кыргыз салты жашасын, балдар өссүн эркелеп. Норус, Норус, Норус майрам, жаңы жылы кыргыздын, жаркырады жашообузда, бактысындай турмуштун. Норус, Норус, Норус майрам, кыргыз элдин майрамы, ыр жаңырып Норус күнү, бүт элибиз жайдары. Кырк жасайлы көчөнү, шамга бөлөп көчөнү, жакшы тилек кут болсун, жакшы жашап өтөлү. Норус, Норус, Норус майрам, жаңы жылы кыргыздын, жаркырады жашообузда, бактысындай турмуштун. Норус, Норус, Норус майрам, кыргыз элдин майрамы, ыр жаңырып Норус күнү, бүт элибиз жайдары. Норус бакыт байкаңыз, көңүлдөрдө чайпалы, ысык көлгө окшогон, ысык салам айтабыз. Норус, Норус, Норус майрам, жаңы жылы кыргыздын, жаркырады жашообузда, бактысындай турмуштун. Норус, Норус, Норус майрам, кыргыз элдин майрамы, ыр жаңырып Норус күнү,
жақсылықтарды алып келсін, жаңа жыл оматтың жылы болсын, әр біріңіздерге бақыт алып келсін, университетіміздің жолдасы биік болсын. Жаратқанымда, Қырғызстанымызға жаратқанымыздың жақсылығын жадырғын, берекеңді жадырғын. Осында бүгін мереке қызмат қылып жатқан ушулерге, uyushturgan ағаларыбызға, кем ушулерге қызмат кылганыбызды жараткан ошолордун үйүнө көп береке жакшылыктар Аллах өзү жадыргын. Ушу биздин шаарыбызда жараткандын жакшылыгы болсун. Ар бир үйдө дасторконун аңгат болсун, үйүндө кут береке болсун. Заманыбыз тынч, өнүгүп өскөн келечекте бир
өнükкен мамлекеттен болушу алабыз. Алла. Бары жерлесиңиз болсун. Давай. Давай. Alaka gittik virgüle. Саламатсыздарбы, Ош шаарынын тургундары жана келген коноктор. Бүгүн Ош мамлекеттик университети тарабынан салтанаттуу түрдө Нооруз майрамы өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күнү атайын спорттук оюндарда табиаттануу жана география факультетинин окутуучулук жааматы аркан тартышта азыр биринчи орунду ээледик. Эми ордо оюнунда дагы күч сынашабыз. Ушул учурдан пайдаланып жалпы Кыргызстан элдерин, ушул жерде жашаган Ош шаарынын тургундарын, келген коноктордун бардыгын Нооруз майрамы менен куттуктайм. Үй бүлөсүнө дайыма тынччылык, аманчылык, жакшылыктар болсун. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Samat hareket koy. Samat. Yerde koysan ne? Ciğer iştirin. Araştırma. Oy mağazası. Bu zengin kolu. Sen nasıl kalsın mı? Dayılar olsa bunlar birinci bir. Bunlar Başlama dayı aldık Al bunu. 1, 2, 3 ket. Bilgen kuş. Öter. Sağ bol de. Bol. Kim familya? Bırak olsa ne? Sizden kim? Ош мыжазы фестивалында хореографиялык жанр боюнча дүйнө элдеринин бийин мыкты чеберчиликте бийлегендиги үчүн биринчи даражада диплом менен медицина факультетинин бий тобу сыйланат. Эстрадалык жанр боюнча заманбап жаштык ырларын мыкты чеберчиликте аткаргандыгы үчүн медицина факультетинин студенти Кожокулов Улукбек 3 даражада диплом менен сыйланат. Ош мыжазы фестивалында кыргыз эли эпосторунан үзүндү айтууну мыкты чеберчиликте аткаргандыгы үчүн Орус филологиясы факультетинин студенти Оксана Батырова 1 даражада диплом менен сыйланат. Ага эжелер, урматтуу устаттар, кымбаттуу студент достор, мына бүгүн биз сиздер менен жаркыраган күндө Кудай бир жакшы мээримин төгүп бүгүнкү майрамыбызга шаң кошуп баарыбыздын маанайыбызды көтөрүп атат. Ошол улуу майрамда, жаңы күндө, жаңы мезгилдин башталышында олтурабыз. Андыктан баарыңыздарды чын дилден Ош мамлекеттик университетинин жамаатынын атынан баарыңыздарды ыйык Нооруз майрамы менен куттуктап коюп уруксат этиңиздер. Мына бүгүн 20 март чыгыш календары боюнча күн менен түн теңелип, эртеңден баштап, мына бүгүн саат 12ден баштап караңгылык
азайып, жарыкчылык көбөйө турган, түн азайып, күн узара турган мезгил. Жашообузда дагы ошондой болот деп биздин ата-бабалар ниет кылышкан. Караңгылык актыкка моюн сунуп, актыкка жол бошотуп, бир ак жолтой күндөрдү берет деп ниет кылышып, жогоруда биздин алып барып айткандай бүчүр байлап, желин сүткө толуп, өлбөгөн жазга, өлбөгөн кулга жаз келет деген бир чоң ишенимдер менен бүгүн күндү күтүшкөн. Өзгөчө мына биздин мен айтар элем шаардыктарга, бул эми ар түрдүү айтылып жүрөт, бирок бул мусулман майрамы эмес, ага чейинки чыгыш майрамы. Эл табият менен таттуу мамиледе жашап, табияттын бир бөлүгү катарында өзүн сезген, жер жаңырган, жер кулпура баштаган, амал келген мезгилди бул Норуз майрамы катарында жалпы чыгыш элдери белгилеген. Ал эми биздин артыбызда турган заңкайган ыйык касиеттүү Сулайман тоо ошол Норуздун дагы чыгыш элдеринин дагы эң башкы символдорунун бири дүйнөдө. Ошол мына эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан баштап эле Ош мамлекеттик университетинде ушул Сулайман тоонун этегинде ыйык Кадыр түн тосуу кечесин, Норуз майрамын белгилөө бизге буйрган. Мындай караганда кимдир бирөөгө түйшүк сезилген менен бул чоң сыймык, чоң жоопкерчилик жана биздин жамаатка, биздин шаардыктарга бир жол ачкан ушундай бир улуу майрамды тосууга биздин аракетибиз болуп саналат. Мына бүгүн дагы мына саат 1ден бери аркан тартыш, оор кирлерди көтөрүү, кол күрөш, ордо сыяктуу биздин улуттук оюндарды кайрадан жандандырып, бүгүн кечке ушул жерде бир майрамдык шаң болду. Мына биздин Ошму жазы деген бир чоң фестивалыбыздын жеңүүчүлөрү гран-при концертин коюшту. Таланттар бүгүн элдин көңүлүн жазды. Азыр дагы ушундай бир гала концертте сиздер менен жолугушуп атабыз. Мен айта турган нерсе, мына Ноорузга биз жыл сайын катуу даярданабыз. Ар бир факультет, ар бир кафедра өзүнүн чын ниети менен Норуз майрамына бир жакшы белек даярдашып, жамааттын көңүлүн көтөрүп, студенттердин маанайын көтөрүүгө аракеттер болот. Быйыл ошондой жаңы бир духта дагы иш аракеттер болду. Ал эми биздин университеттин жетекчилиги болсо, мына өзүңүздөр билесиздер, дайыма Норуздун алдында бир чоң мындай бир жаңылыкка, чоң бир ачылышка ээ болуп, шаардын да көркүн, университеттин да көркүн ача турган иштер болуп атат. Мына былтыркы жылы Ноорузга утурлай жакындаганда биз Кыргыз-Кытай факультетин окуй баратын жатаканасын бүтүрдүк эле. Мына быйылкы жылы өзүнчө бир оригиналдуу окуй имаратыбыз бүтүп калды. Мына жакында бир апрелдин дарак берагында биз апрелдин бир 10-15-терине деп пландаштырып атабыз. Искусство факультетинин жаңы окуу корпусу бүттү. Бул жерде кыргыздын руханий маданиятын очогу боло турган корпус болот. Эгемендүүлүктүн 25 жылында Кыргызстанда бир дагы маданият мекемеси салынган жок. Себеби биз баягы эффект бере турган, же прибыль бере турган жактарга көңүл бөлдүк, бирок биз биринчи жолу руханий маданиятка көңүл бөлбөсөк, кыргыз элинин жан дүйнөсүн байытпасак, ошол Рыспай Абдыкадыровдон бери келаткан таланттар турган жерди биз өркүндөтпөсөк, анда түштүк Кыргызстандын таланттарынын байырлаган бир ыйык жер бара-бара тарып баратат деген ой менен мына жаңын салдык. Эң оригиналдуусу мына 38 метр кыргыз комузу шаңкайып көрүнүп турат. Тыныгуу сайын жаңырат күйлөр, Кудай буйрса. Ушул биздин жамаатыбызга Норуз майрамынын алдында чоң белек болду деп айтсам болот. Андан кийин мына бир 10-15 күндүн ичинде биз кампустан ылдый чоң илимий академиялык шаарчаны куруу ишин баштайбыз. Бүгүн өзүңүздөр билесиздер, мына Ош мамлекеттик университетинде жаңы моделдеги факультеттерди ачуу менен биз дүйнөгө жол алдык. Мына мисалы үчүн теология факультети аркылуу Туркияга жол алдык. Мына эл аралык медицина факультети аркылуу Индияны, мына 1,5 миллиард халкы бар Индия менен байланышты түзүп, ошол дүйнөгө биз Индия дүйнөсүнө кирип, аларга билим экспортун жасадык. Кыргыз-Кытай факультети менен 1,5 миллиард халкы бар Кытай менен кызматташтып, чоң инвестицияларды алып, буларды жасап атабыз. Ал эми кечээ эле биз мына Европадан келдик. Чехиянын жана Германиянын алдыңкы университеттери менен келишимдерди түздү. Биздин балдарга Кудай буйрса
Европага kenен жол açıldı. Биздин студенттерибиz айына, жылына ондогон, жүздөгөн студенттерибиz Европага барып, билим алып келип, салыштырып, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине кире турган чоң мүмкүнчүлүктөр болду. Ошол мына Нооруздун алдында мен мына кечкүрүн учуп келдик. Биздин чоң делегациябыз өтө чоң максаттар менен, өтө чоң дем күч жыйнап, өзүбүздүн духубузду, рухубузду көрсөтүп, анан ошол жерде эмне үчүн ушундай жерде биздин балдарыбыз окуйт деген бир намыс ар менен кайтып келдик. Мына бул жагын Азия жакшы болду, Кудай буйрса Азиянын бир топ ошол Япония, Корея сыяктуу мамлекеттер менен, Кытай сыяктуу жакынкы Европада ушундай Казакстан, Россиядагы мамилелерибиз өтө жакшырды. Эми биз борбордук Европага бардык. Борбордук Европанын жеринде туруп, биз Евросоюздун чоң стипендиялык программаларына кирип, мына бир университет 500 миллион, бир университет 250 миллион доллар грант алган университеттерде болдук. Жакынкы күндөрдө ошол агымды анча-мынчасын биз дагы бул жака тартууга келе мүмкүнчүлүк болду. Кудай буйрса ошто туруп, биз ошол Кытайды багындыргандай, Индияны багындыргандай, Турцияны багындыргандай эми Европага жол ачтык. Эми Европа менен Кудай буйрса тең ата сүйлөшөбүз деген ниетибиз бар. Ошон үчүн Ноорузда баарыбыз жакшы тилек кылалы. Мен айтар элем, Нооруздун эң чоң улуулугу бул кечиримдүүлүккө адамдарды чакыруу. Өсүп өнүгүүнүн да жолу, мамлекет өнүктүрүүнүн да жолу, университет өнүктүрүүнүн жолу, адамдык мамилелерди өнүктүрүүнүн да жолу бул кечиримдүүлүк. Эгер биз туура эмес кылган ишибизден сезип, аны башкалардын алдында кечирим сурап, өзүбүздү оңдоп, өзүбүз аракет кылып өнүгө берсек, мына эң негизги мыйзам бул кечиримдүүлүк. Кечиримдүүлүк, сабырдуулук болсун, билип билбей кылган күнөөлөр болсо, Кудайдын алдында, элдин алдында кечирим сурап, пенденин алдында кечирим сурап, анан сабырдуулук менен, сабырдын түбү сары алтын дейт, алдыга умтула берсек, бардык нерсени, мына бүгүн жогорку кеңештин депутаттары да айтты, биздин балдар аны сурады, муну сурады, анан айтты, айланайын, өзүңөрдөн өтөңөрүң жок, өзүңөргө ишенгиле, өзүңөр аракет кыла бергиле деди. Ошон үчүн баарыбыз өзүбүзгө ишенели, бекем бололу, алдыга кадам шилтейли, бири-бирибизге жүрөктөрдү кенен ачып, көңүлдү көтөрүп, кабакты жаркытып, ушул жакшы күндөрдө бирге бололу. Анан мына ушул Ноорус Кыргыз элине бир улуу өркүндөбөсүн алып келсин. Өлкөбүздө дагы мына жаңылануу болуп атат. Баарыбыз шыктанып, демденип, алдыга кадам шилтеп аракет кылалы. Кандай жакшы каалоо тилектер болгон болсо, Кудайым кабыл кылсын. Ал эми бүгүн Ноорузга кызмат кылып аткан факультеттерге, биздин таланттарга мына эртеден бери ушул жерде өзүнүн өнөрүн көрсөтөт. Мен баарына ыраазычылык билдирем. Ушул Ноорус баарыбызга жакшылыкты, ырыскыны сунган Ноорус болсун. Азыркы сөздү Ош шаардык кеңешинин төрагасы Дормонов Жапарбек Туратовичке бериңиз, уруксат этиңиздер. Ош шаарынын тургундары, кымбаттуу шаарыбыздын коноктору жана ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамааты, биринчи кезекте баардыгыңыздарды Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан жаңыланууну, жакшылыкты, ырыс берекетти алып келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен чын дилден куттап коюуга уруксат этиңиздер. Кошуп кетейин дагы эле, аманат бар эле, Ош шаарынын мэри Кадырбаев Айтмат Тентибаевич бүгүн шаарда көп иш-чаралар жүрүп атат. Экиге бөлүнүшкө туура келди. Ал киши дагы менин атыман чын жүрөктөн куттуктап, жакшы ийгиликтерди каалоо тилектерди айтып кой деди эле. Ал кишинин да куттоосун айтып коюуга уруксат этиңиздер. Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, урматтуу шаар тургундары, мамлекет өнүккөн сайын, элибиздин жашоосу жакшырган сайын, ушул Нооруз майрамына өзгөчө көңүл буруп, Нооруз майрамынын жылдан жылга кадыр бар көрсөткөнүнө биз күбө болобуз. Себеби бүгүн мамлекеттин бардык аймактарында, шаарыбыздын бардык аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын өтө жогорку деңгээлде тосуп жатат. Анын бири бүгүн ушул Сулайман Тоо аймагындагы биздин касиеттүү Сулайман Тообуздун боорунда Ош мамлекеттик университети уюштуруп жаткан бул иш-чара далил болот. Андыктан мен дагы биринчи кезекте
Ош мамлекеттик университетinin жетекчилигине Каныбек Абдасович сизге, жалпы жамаатыңызга, жаштарга, Ош шаарынын элинин атынан терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Эми Норуз майрамы албетте бул мен жогоруда айткандай жаңылууну алып келген майрам экен. Бул майрамды ак тилектер менен, жакшы үмүттөр менен тосот экенбиз. Элибизде салт болуп калгандай, бул майрамдын келиши менен биз аталарыбыз, аксакал аталарыбыз ак баталарын берип, апаларыбыз мээримин төгүп, мекенчил жаштарыбыз бир максат коюп, жаңы кадамдар бизди кубандырып, келечектен көптү үмүттөндүрөт. Норуз майрамы келиши менен билесиздер, жерине ойгонуп, адамзат мына ошого жараша табигатты тазалап, айлана чөйрөнү тазалап, жаңы баскычтарга карап ниет алат экенбиз. Табигат гана тазаланбастан, жогоруда Каныбек Абдасович жакшы айтып кетти, жүрөгүбүздү, ыйманыбызды тазалап, жаңы ниеттерди, каалоолорду кылат экенбиз. Андыктан урматтуу бүгүнкү ушул салтанаттуу майрамдын катышуучулары, мен биринчи кезекте жаз гүлүндөй болгон сулуулуктун, ынтымактыкты чагылып турган бул майрам элибизге, журтубузга ырыскы, берекет алып келсин. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө бактылуулукту алып келсин. Үйүздө толло берекет болуп, кампабыз данга толсун, дасторконубуз нанга толсун, үлүшүбүз малга толсун. Жаштарыбыз, келечегибиз болгон балдарыбыз бар болсун. Бүгүн чоң ниеттер болтат, жакшы каалоо тилектер болтат. Каныбек Абдасович аябай жакшы айтып кетти. Мен Ош шаарынын элестеткенде бир 4 нерсеге көңүл бурат элем. Албетте, Ош шаарыбызда касиеттүү биздин тообуз бар. Шаарыбызда биз мактана турган Акбура деген таза дарыябыз бар. Эң негизгиси, шаарыбызда көп улуттуу элибиз бар. Бирок анын ичинде биз сыймыктанып айтчу, Ош мамлекеттик университети бар. Акыркы союз курган мезгилден баштап мен бир нерсеге көңүл буруп айтып кетмекчимин. Мен дагы билесиздер, Каныбек Абдасович, мен дагы устазым болот. Окуу жайда, жогорку окуу жайларда көп эмгектендик. Ушул союз курган мезгилден баштап жогорку окуу жайларда, орто окуу жайларда кайсыл багытка карап басабыз деген чоң маселелер бар болчу. Мамлекетибизде көрүнүктүү окуу жайлар материалдык техникалык базасын сактап кала албай кыйналган учурлар болду. Агай эжекелердин билим деңгээлин жогорулатуу, студенттерге терең билим маселелери, көптөгөн маселелер мындайча айтканда жаралды. Буга бардыгыбыз чындыкты айтыш керек, көз. Ошол мезгилде Каныбек Абдасович, сиздин тапкычтыгыңызга, жаратмандыгыңызга биз чындап баа беришибиз керек.